Бул меморандумду кимдер иштеп чыкты? Мен Өзүңүз Айтыбаевна, мен мамлекеттик комиссияны жетектегем, анын отчетун силер февраль айында бекитип бергенсиңер. Бул сүйлөшүүлөрдү ошол жогорку кеңештин токтомунан кийин, февралдан кийинки сүйлөшүүлөрдүн бардыгын тең премьер-министр өзү жетектеп, өзү жүргүздү. Ошонун астында консультативдик кеңешме түзүлгөн, ошонун мүчөсү болгон. Анан жумушчу тобу бар. Премьер-министр өзү сүйлөшкөн бул боюнча. Бул меморандумду менде ушундай бир элес калтырып атат. Кумтор канадалыктар иштеп чыгып, биздин өкмөт мүчөлөрүнө берип койгондой. Бул жерде эч кандай Кыргызстандын кызыкчылыгы жок. Экинчи суроом. Кумтор канча суммага экологиялык зыян алып келди биздин өлкөгө? Кумторго 6 миллиард 806 миллион 912 миң 277 сомдук зыян келтирди. Бул жерден земелдик ресурс боюнча 106 миллион 840 миң сом, водный ресурс боюнча 188 миллион сом, размещение отходов, пустых пород, отвал жылып атпайбы? Ошол жер боюнча 6 миллиард 698 миллион сом. Анан жанагы источный суу, хозбутовый ОСПС. Ошолор 1 миллион 4 миң 500 сомго эсептеп чыктык негизги расчетторун. Андан сырткары 100 миллион кубометрлик жанагы муз алынган ВМК болуп. Бул боюнча негизи ушерп коелу десек, ушерп койгонго бизде Кыргызстанда таксылар жок болуп атат. Бул боюнча жогорку кеңешке сунуштаганбыз, закон кабылданса кошумча коебуз деп атабыз да. Негизи муз боюнча, музду пайдаланган боюнча. Калгандардын баары бул боюнча межрайондук сотко өткөрүлдү материалы. Добровольный возмещениеге десек, Кумтор отказ берди, ошол боюнча азыр сот процесстери башталды. Ушул сентябрдын орто ченинде, аяк ченинде сот болуп атат. Сизге канча ушерп кетирди деп эле суроо бердим. Так, 6 миллиард сом дедиңиз, кечирип койсоңор, 6 миллиард доллар десеңер, мен ишенет элем. Мына Кумтордун айынан биз ушундай өзгөчө бир өлкөнү талкалап атабыз да. Эми силер уялбастан 6 миллиард сом деп атасыңар. Кечирип койсоңор, эгерде ушуну 6 миллиард доллар десеңер, мен да ишенет элем, эл да ишенет эле. Үчүнчү суроом. Эмне себептен совместный предприятие түздүңөр? Силер билесиңер да, совместный предприятие деген бул өзү элди алдоо деген сөз да. Ал эмес, Кумтор эмес, жөнөкөй эле бир башка өлкө менен купли-продажага даже совместный предприятие түзгөндө баары бир ошол жактан инвестиция алып келген кишиге пайда көбүрөөк кетип калат. Эмне себептен совместный предприятияга бардыңар, башка жол жок беле? Именно Темир Аргенбаевичке суроо берип атам. Себеп председатель комиссия. Представитель комиссия деген баарына жооп берет. Парламент ошондой мамлекеттик комиссия түздүгөн, өкмөт ошону түзгөн, ал былтыр болгон. Мен февралда өзүмдүн отчетумду мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары сиздерге бердим, сиздер жактырып бердиңер. Ошондон кийин өкмөткө тапшырма бергенсиңер. Сүйлөшүү жүргүзүп, ошо сүйлөшүүнүн жыйынтыгын парламентке алып келгиле деп. Ал сүйлөшүүнү премьер-министр өзү баштады. Өзү башында турду. Анын астында биринчи жумушчу тобу түзүлдү. Жумушчу топтун башында Жомарт Кайыпович алып барды. Анан экинчиси консультативдик кеңешме түзүлдү. Анын башында премьер-министр өзү турду. Анда Жомарт Кайыпович сиз жооп бериңиз. Бул деген азыркы сунуштар. Биз алар менен сүйлөшмө жүргүзүп, азыркы эки вариантты киргизип атабыз. Биринчи вариант ошол азыркы негизги принциптердин меморандуму, экинчиси в одностороннем порядке национализация. Экили жолу бар. Бирден мына Дилгер Жапаров, бул Кыргыз Алтынынын президенти, биринчи күндөн баштап азыркы акыркы күнгө чейин ал ошол иш топ баш болуп, ошолор эң бар деталдарды сүйлөштү. Ошон үчүн деталдар боюнча ошол киши көбүрөөк бизден билет. Ушул 33 миллион долларды алыш үчүн башкаларга 67 миллион доллар төлөбөдүкпү?
центрдан дивиденд алууга мүмкүнчүлүк аз экен да. Эгер мына мисалы 100 миллион доллар начислять этсе, ошонун ичинен бизге 32-75%га 33 миллион доллар келет экен. Ошон үчүн теак алыс. Эмне үчүн биз мынау сатып алуулар, менеджмент, анан топ менеджерлер, ошолоруна кийлик иш албайбыз, анткени себеби Кумтөр ишканасы толук бойдон аларга баш ийип атпайбы. Ошон үчүн бул бир чети доходду өзүбүзгө кирешени көбөйтүшүбүз керек. Дивидендтерди бөлөк акционерлер албайт. Биз алышыбыз керек болуп атат да, Жылдызхан айтпай. Кайсы түрүндө? Анткени билесиздер, Кумтөр центрдан эң чоң активи болуп атпайбы. Жана статистика таблицаны да көрүп кетпедиңиз. Ошон үчүн доходду бүгүн Кумтөр берип атат. Кумтөрдөн максимально алалы деп атпайбыз. Бул биринчи кезек. СПга эмнеге барганыбыз, биргелешкен ишканага. Экинчиси, жанагы эле тиги сатып алуулар, иштеп аткандагы жана эксплуатациондук чыгымдарды көбөйтүп жибергени бул көзөмөлдүн астыгын айтып атпайбы. Үчүнчүдөн, жана сиз айтып кеткендей, жанагы экологиялык маселелердин баарын тизгиндеп колубузга алалы деген максат болуп атат да. Ушулардын баары алыс эмес. Ушул биздин Кумтөр МРде отуруп аткан директорлор кеңешине Эми мындай, урматтуу президент, мына урматтуу коллегалар. Өзү президент жооп берип атат. Азыр анда менде мындай суроо пайда болот. Мен жогорку кеңештин жыйынында 2 жолу устно, еще письменно бердим, келишимде 70% чыгарылган продукция алтын менен Кыргызстанда калсын, 30%-ын канадалыктарга берели деп. Чыгарылган продукция слитка алтын менен калтыралы депчи. Мына ошону айтканда письменный баягы депутаттарга таратылсын демей сайын, урматтуу коллегалар, Максат Эсенович, сиз сүйлөп атканда биз аябай кунт коюп уктук да, кечирип коесуңар. Мына ошол письменный жазган нерсени Жээнбеков спикер таратып берди. Анын абири таза. Ар бир депутатка жетти. Стенограммада бар. Ошол болгондон кийин жогорку кеңештин профильный комитети, аграрный комитети киргизиш керек эле менин сунушуму. Өкмөткө берип атканда. Мына ушул жакты карагыла депчи, токтоо мына. Бирок киргизген жок. Профильный комитет, ошону менен бирге аграрный комитет. Аграрный комитеттин 2012 жылы төрагасы Талант Узакбаев бар эле. Алма кат жазып коюптур. Эмне үчүн киргизген жоксуңар деп. Менин сунушуму. Ал закон боюнча, регламент боюнча менин сунушум 100% кириш керек эле. Ал киргизбей, жок, кийин караганда да киргизебиз деп жооп берип коюптур. Силер мына ушул жол менен барышыңар керек эле. Анан мен өкмөткө дагы премьер-министрге атайын кат жөнөттүм. Менин абирим да таза. Эгерде силер ушул жолго бара алсаңар, 70% слитка менен алтын менен Кыргызстанга калтырып, 30% эгерде бере алсаңар канадалыктарга. Мына ошондо гана эл силерге ишенет, ошондо гана биз Кыргызстандын алтынын эч кимге талатпайт элек. Эми урматтуу өкмөт мүчөлөрү, эмнеге ушул жол менен барбадыңар? Эмне үчүн ошол азыркы мен айткан 70%-га Жомарт Кайыпович? Эмне үчүн ушулдай сүйлөшүүгө барбадыңар? Алтын слиткасы менен алып калуу боюнча. Азыр бул компромиссный вариант. Ошон үчүн азыр силерге чыгарып атабыз. Эми жакшылап тактайлы, жакшылап тура болуп атабы, тура эмес болуп атабы, ошол жалпы бир чогуу жоопкерчиликти алышыбыз керек. Бул деген компромисстик вариант. Жомарт Кайыпович, сиздин компромиссиңиз өтпөйт. Кумтөр маселесине келгенде, президенттен баштап, парламент, өкмөт эч ким мындай ойнобош керек. Себеби алар эбегейсиз экологияга зыян келтирди. Тиги добыча золотаны алыш керек болчу. Жок, алар открытый способко өтүп кетти. Ошону менен мөңгүлөр талкаланды. Ким ошону контролдоду? Ким? Өкмөтпү,
Тышкы иштер министрлигиби, же болбосо лицензия берген баягы Госкомгеологиябы, же ошо жерде совет директоровпу, Муралиев, Амангелдик окшогон, же мурунку Чыңгышевпу, Турсунбек. Единственный Насирдин Исанов ушуга каршы болгону үчүн мына о дүйнөгө узап кетти. Эми биз эмнеге мындай болуп атабыз? Давайте ачык айталы. Мейли, мен бийликке жакпайм, билем. Абдан көп кысымдар жасап атат ар түрдүү жакта. Мен чыдайм. Себеби мен тазамын. Кааласа ошол, кыйын болсо ошол Каптагаевтан баштап баары тең ошол комплексти ала берсин. Тойбодалар. Ошол кысымы. Мен анысынадан чочубайм да коркпойм дагы. А эмне үчүн биздин кичинекей өлкө Кыргызстан, бирок өтө бай өлкөнүн бүт байлыктарын таратып берип атасыңар силер? Мен ошого түшүнбөйм. Мына суу деген бул алтындан да кымбат. Энергетика, газ. Пожалуйста, берип койдуңар Россия Федерациясына, управляй как хочешь деп. Мен муну түшүнбөйм. Эмне үчүн мына болгон бүт кем байлыктарыбызды Кытай менен канадалыктарга берип атабыз? Хозяйничий биздин өлкөдө деп. Болгон кичине движение болсо, Турцияга бизнестердин баарын берип койдук. İştegile, gelgile деп. Bunu ел geçiribeyt. Даже 1917 жылга дери биздин ата-бабаларыбыз суу үчүн согуш болуп келген. Берген эмес. Кен байлыктар үчүн согуш болгон. Берген эмес. Советтер Союзунда дагы мындай Россия мамиле жасаган эмес Москва, Кыргызстанга. Анысы аз келгенсип, эгемендүүлүк жылдарда да мындай болгон эмес. Мына ушундай кумтөрдү албаганда башка кен байлыктарга осторожно мамиле жасашкан эле. Азыр эмне үчүн мындай болуп атабыз? Мындай кичине бир Кудайдан коркпойлубу баарыбыз деп? Баарыбыздан Кудайды айтабыз. А эмне үчүн биз Кудайдан коркпой атабыз? Болуптур, элден да коркпой калдыңар. Митингге чыкса чындыкты издеп, атасыңар, а бул резиновый ок деп. Митингге чыкса чындыкты издеп, камайсыңар. Болуптур, баарын жасап атасыңар. А эмне үчүн просто алтын менен, слитка менен алып кала албайбыз? Анысы аз келгенсип, эмнеге биз консенсуска барышыбыз керек? Болуптур, мен экинчи предложениени айттым. Национализацияга барбайбыз деп, барбай эле коюш керек. Аны мен тиге Темир Аргенбаевич кайрып мага суроо берип атпайдыңызбы? Эми ушинтип айткансыз деп. Да айткамын. Национализацияга барбай эле ошол кумтордун жетекчилерин камайлы, келгиле. Эмне күчүңөр только ата журтка чыгабы? Камагыла ошолорду. За такой ущерб. Билесиңерби? Ошондо чындык чыгат. Кайсы чиновник канча миллиондогон долларды алды? Кайсы депутат алды? Мына депутаттар алды деген сөз ар түрдүү гезиттерге чыгып атат. Даже айтып атышат, анча-мынчасын видеого тартып алган деп. Тартып алса чыгаргыла ошону кумтөрдүн жетекчилери, силер мына кыргыз алтын. Чыгаргыла, каяктагы жөнөкөй үй бүлөнүн 2 баласын 3 миллион доллар вымогать эттиң деп туруп, аны камап атат. А жөн эле алып туруп, чөнтөктөрүнө салып койгон. Эмне үчүн чиновниктер, дагы башкалары, эгерде депутаттар болсо ошолор тартылбаш керек дагы, жөнөкөй карапайымдын 2 баласын тастыкталбаган маалымат менен камалыш керек ошолор. Мен эч бир түшүнбөйм да, мындай баягы Уго Чавес деген билесиңер, президент ушундай оор мезгилде келген өзүнүн өлкөсүнө, ал барынан отказ берген. Бүт Америкасынан дагы, башка өлкөдөн да, инвестициядан дагы элине ишеним берген. Элине үмүт берген. Биз ушул ситуациядан чыгып кетебиз деп. Ошол үчүн Бактияр Сабиржанович, Максат Эсеновичке 22 минут бердиңиз. Эми мага да 22 минут бергиле, ашыкча бербегиле. Мен азыр айтып коюп туруп кетем. Шадиев башкалар сүйлөгөндүн көрсөтүп атат. Азыркы бийлик, кийинки бийлик да балким көрсөтөр. Мына ушинтип чындык айтылса, азыркы бийлик укпай койгон деп. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, пожалуйста, баргыла
70% слитка менен калсын, 30% канадалыктарга кетсин. Ушул жол менен. Экинчиси, экологияны алар восстановить етіп қойып кетсін. Меморандумда четко жазылыш керек. Үчүнчүсү, раз силер бул компромисс, бул консенсус деп баягы чет өлкөнүн тилдерин, аябай жакшы сөздөрүн айтып айта берсиңер, элдин кыжырына тиесиңер. Бул сөздү эч ким кабыл албайт. Бул компромисске бара турган, консенсуска бара турган окуя болгон жок. Урматтуу Жомарт Кайыпович, бул болбой калды. Кечирип койсуңар, ошол жерде көрдүңөрбү кандай оорукчан адамдар, канча аялдар боюнан алдырат экен. Канчалаган элдин именно мына ден соолугуна зыян. Дүйнө жүзүндө азыр биринчи иретте экология дейт. Мына окудум программаңызды, урматтуу Темир Эргенбаевич. Программаңызда жазып атасыз: экономика, социалдык маселе, экология деп. Бул главный критерия өлкөнүн деп. А биз экологияны талкалап алдык да. Анан эмнеге биз ушинтип алып келишиңер керек? Албетте, жогорку кеңештин капа этпегилесиңер, капа болбогула, коалиция көпчүлүк кол көтөрүп чечип берип койсо, бизди кечирип койсуңар. Кыргыздын укуму, тукуму кечирбейт да. Биз баарын торт бөлгөндө Кыргызстанды бөлүп койдук го. Кен байлыгынан баштап бизнесине дейри. Мына ушуну токтотуш керек да. Эмне үчүн биздин өзүбүздүн чыгаан жигиттерге ишенбейбиз? Биз аялдар ушундай экенбиз, айтат экенбиз, үйдөбү, коомдобу, парламенттеби, тиги жогорку кеңеште болобу, өкмөттө болобу, ушинтип чырылдап чындыкты айтат экенбиз. Бирок эркек мырза жигиттер, өкмөт силердин колуңарда, бийлик силердин колуңарда. Вообще мамлекеттин, элдин тагдыры силердин колуңарда. Темир Эргенбаевич, болбойт. Мындай меморандум болбойт. Сиз түшүнүп турасыз. Сиз айласыздан макул болуп турасыз. Болбоңуз. Мен сизди бир жолу каттуу ушунчалык сыйлап калдым эле. 2007-жылы акыркы ушунчалык мурунку бийлик кысымга алып оппозицияны. Газ менен элди кууганда бүт баары качып кеткен оппозиционермин дегендер. Жалгыз сиз калгансыз ошол ууга бууланып площадьта. Кеткен жоксуз, корккон жоксуз. Өпкөмө уу толуп калат эле деп. Турдуңуз, элдин баарын кеткеле азыр атып салат силер деп. Эмне үчүн азыр ошондой, Темир Эргенбаевич, өзүңүздүн табияттан берилген сынбай турган мүнөзүңүздү көрсөтө албай атасыз? Болбойт, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мени жакшы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, президентке барып жамандайсыңарбы, гезит аркылуу жамандайсыңарбы, жамандай бергиле. Мен ага көнүп да калдым. Бирок мен бир дагы өзүм кызыкчылыгымы көздөп, бир дагы жогорку кеңеште өзүмүн кызыкчылыгын көздөп сүйлөгөн эмесмин, сүйлөбөйм дагы. И бирөөнү капа кылып алсам дагы мамлекеттин, элдин тагдыры үчүн гана капа кылып коюшум мүмкүн. Ошондуктан урматтуу коллегалар, урматтуу биздин комитеттин мүчөлөрү, мен силерди чакырат элем. Бул меморандумду колдобого кайрадан иштеп чыгышсын. Болбойт, өтпөйт. Мен ойлойм, коалиция көпчүлүктө дагы патриот жигиттер бар деп. Патриот депутаттар бар деп мен ишенем. Ошон үчүн урматтуу Жомарт Кайыпович, мен сөзүм акырында, урматтуу Темир Эргенбаевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, Эрлан Бекешевич, давайте ойлонгула. Меморандумду мындай болбойт, алтын слиткасы менен алып калгыла. Алар айластан барат, Темир Эргенбаевич, потому что бизде запас толтура. Алар барат, алардын да карыздары бар өзүнө тиешелүү. Алардын дагы көп салым кошкондору бар. Эмне үчүн биз алар менен консенсуска барышыбыз керек? Өлкөбүздү ошентип талкалап атса. Мен сизден суранам, Темир Эргенбаевич. Жетекчи болуш, жакшы сүйлөш тажрыйбасы бар, это одно. Но улуттук намысы бар жетекчи гана өзүнүн элине, өзүнүн өлкөсүнө бир жакшы нерсени алып келет деп ишенем да мен. Ошон үчүн мени силер туура түшүнгүлө, мага кап этпеңиздер. Бирок менин оюм, жекече оюм, менин өзүмүн оюм бул. Бул фракциянын ою эмес, башка бирөөнүн да ою эмес, бул Жылдыз Жолдошованын ою. Мен силерден суранам, келишимди кайрадан парламентке чыгарбай туруп, менин айткан сунушуму суранам, слитка менен, продукция менен 70
пайыз бизге калтыргыла, 30-ун алып кете берсин. Алар ошого барат. Рахмат сиздерге. Кантип экологияны сактайбыз, кайсы жол менен өзүбүздүн жарандарды иштетебиз. Ошол максат менен биз иштеп атабыз. Азыркы компромисстик долбоор бул деген сиздерге көрсөтүп атабыз. Азыркы убакытта ошол деңгээлге жеттик. Эгер меморандумду колдосоңор, анда ошол негизинде биз келишмени иштеткенге баштайбыз. Ошо депутаттар да отурат, коомчулукта угуп атат. Мына товардык бөлүү дегенге бир түшүнүк киргизип коеюн дедим эле, тактапчы. Биз көп учурларда айтканда товарды ушу алтынды бөлөбүз деп атат да. Алтынды бөлүш үчүн алтынды алып чыгыш керек. Алтынга кеткен чыгашы бар да. Эгерде биз алтынды бөлүү деген сөз киргизсек, анда салыктан биз баш тартып, бардык чыгымдарды алып салгандан кийин ошол даяр калганын бөлүү деген сөз болот да. Бирок аны алтынды алып кайра бир жерге сакташ керек. Анан ал алтынды сатып акча кылып, жанагы бюджеттик чыгышларга жөнөтүш керек да. Ушуну так түшүнүшүбүз керек да. Көп учурларда ушу 20 тонна алтын чыкса, мына 70% алсак 14% бизге калат экен, дагы 30%-ын каналдыктар көтөрүп кетет деген болуп атат да. Жок, анткени анын наркы бар. Бүгүнкү күндө мына $1350 турат бир унция. Анын наркы $800. Ошо $800 алып салыш керек деген сөз болуп турат да. Андан кийин калганын ошо 550 унцияды анан кийин бөлүү деген, эгерде товардык продукция. Бирок бул боюнча дүйнөдө абдан сейрек кестелүүчү тажрыйба бул. Казакстан толук баш тартты товардык бөлүүдөн, анткени булар айтты, бул туура эмес болуп калат экен, биз утулуп калат экенбиз депчи. Россияда болгону 2 гана проект иштейт, бул Сахалин-1, Сахалин-2. Башка жерде иштебейт. Товарды бөлүү деген ушул абдан сейрек кестелүүчү жерде дүйнөдө. Алар международный эксперттерди чакырат. Международный эксперттер айтат, ушунча тонна запас алтыныңар бар дейт. Ал ошол сертификатын же болбосо ошол эксперттин жазып берген заключениясы менен любой банкка барат дагы, ошол заключенияны залогко коюп туруп, алтынды эмес, слиткасын эмес, жөн эле заключениясын. Анан алат дагы кредит элин багат. Алтын эч качан арзандабайт. Алтындын баасы өссө ал кемибейт. Эгерде албетте мен күнөөлөбөйм, силер күнөөлүсүңөр деп. Мурунку бийлик мына ушундай жол менен барып, ошол жол менен тиги алтынды калтырып, ошол банктарга, любой банкка залогко коюп туруп, арзан кредит алып турат. Аны алып атабыз да. Биз кредит менен жашайбыз да, биздин өлкө. Мына азыр 3 миллиард 30 миллион дедиле өткөндө Мирлан Конушевич. Азыр шостон кийин биздики 5 миллиардга жетет. Какая разница? Андан көрөк биздин алтыныбыз бар да. В случае чего мы можем рассчитаться алтын менен дегендей. Ошон үчүн Темир Эргенбаевич, азыркы айтканыңыздагы мени убедить эте албады. Сөзүңүз, жообуңуз. Ошон үчүн мен өзүм оюмда турам. Албетте алтын менен эгерде аны алып чыгыш керек деп атасыз, болуптур. Лучше мы откажемся тиги кумтөрдү иштетүүдөн. Ошондо экологияны бузуп, же биздин элге, же өлкөгө пайдасы тийбесе. Же болбосо алтын менен алып калыш керек дагы, экологияны восстановить этип, давайте грамотно иштейли дагы. Жомарт Кайбыевич любой жерде айтып берет, биздин алтыныбыз бар ушунча тонна, давайте бизге 0,3, 0,5, 1% менен бергиле кредит деп айта берет. Ошондуктан силер буну менен дагы мени убедить эте албадыңар, Темир Эргенбаевич. Ошон үчүн сиз туура түшүнүңүз. Менин оюм ушундай, бул жекече оюм. Эми коалиция көпчүлүктө калды сөз. Рахмат.